Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, назарыңыздарда бүгүн 24 маалымат топтому. Бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктары менен тааныштырып өтсөк. Кымбаттуу мекендештер, өлкөдө 22 марттан баштап өзгөчө кырдаал режимин киргиздик. Анын башкы максаты коронавируска каршы күрөшүү. Бирок өзгөчө кырдаал кирген биринчи күндөгү көрүнүштү байкап жатасыңар. Тилекке каршы өкмөттүн канчалык көргөн аракеттерине карабастан, бүгүн биздеги көрүнүш абдан өкүнүчтүү. Эпидемия ар бирибиздин аң сезимибизге толугу менен жетпей жатат. Кыймыл аракетибиз азайган жок. Коронавирус миңдеген адамдардын өмүрүн алды. Жоопкерчиликсиз жарандар аны көрүп турсаңар да, өзүңөрдүн кенебестигиңер менен башкаларга коркунуч алып келип жатасыңар. Муну түшүнгүлө. Өзүңүз да балким вируска чалдыккан адам болуп калышыңыз толук ыктымал. Бир адамдын иммунитети жогору, бир адамдын иммунитети начар. Бул вирус адамга жуккандан баштап 14 күндөн кийин гана билинет экен. Ага чейин вирусту сизге ким жуктурганын, сиз канча адамга жуктурганыңызды билбейсиз. Вирус алыс жакта эмес. Вирус ар бирибиздин жаныбызда. Күн жылып тышка чыккыңыз келип турат. Бирок ушул өзгөчө кырдаалда үйдө болуу негизги шарт. Тартипти сактабаган Италия эмне болду? Bir günde 700-800'den adam ölөт деген эмне деген шумдук. Италия эли эми гана түшүнчү. Ал эми жеңишке жакындаган Кытай азыр да чектөөлөрүн ала элек. Биз өзүбүзгө өзүбүз кам көрбөсөк, ким кам көрөт? Ошондуктан урматтуу мекендештер, жалпы элди коргоо үчүн мыйзамдуу бардык кадамдарга барууга, аларды күчөтүүгө аргасыз болуп жатабыз. Ички иштер органдарынын, анын ичинде патрулдук милициянын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын тартипти орнотуу үчүн иш чаралары күчөтүлөт. А кенебестер болсо сөзсүз жазасын алат. Каникул, карантин бул сейилдеп жүрүү эмес. Аны биз жарандарыбызга өмүрдү сактап калуунун чарасы катары кабыл алдык. Айрыкча медицина кызматкерлери өзүнүн өмүрүн тоболкелге салып, ар бир өмүр үчүн күрөшүп жатышканын көрүп атабыз. Биз ошону баалайбыз. Алардын мээнети кайтсын десек, эрежелерди сактап, тартипти күчөтөлү. Өзүңүздөр да бири-бириңиздерди контролго алыңыздар. Баарыбыз эртең эмне болот деп тынчсызданып жатабыз. Өзгөчө кырдаалды киргизүү чечими адамдардын укугу чектелгенине, экономикага абдан оор кыйынчылыктарды алып келерине карабастан кабыл алынган чечим. Бүгүн баарыбызга жеңил болгон жок. Муну бардыгыбыз түшүнүп турабыз. Көп нерсе өзүбүздөн көз каранды. Эгерде биз бири-бирибизди аясак, тартипти сактасак, илдеттен, дарттан сөзсүз кутулабыз. Жарандарыбыз абалды аң сезимдүүлүк менен кабыл алат деп терең ишенем. Бисмилла, биз мына Оштобуз бүгүн махаллада кетип атабыз. Махаллада дуду кап, кичине туруп турабыз. Кичине токтоп турабыз. Мына кызыктын баары алдыда, туугандар. Биз мына бул машина жасап чыгардык Оштон биринчи жолу. Көрдүңөрбү? Электромобиль, Тиккон, да не? Фит, жанагыларын жолдо калат. Бул неники? Девнук экен, а? Матиз экеники. Мына не иштейби булар? Иштейт экен мына карагыла. Фармар, поворот, саворот бар. Ого. Повороттор иштейт экен, магнитофону бар экен. Мына карагыла. Саатына канча жүрөсүз? Saat 35-40 жүрөт. 35-40 жүрөт саатына. Ана.
Құдай деген адам екен да, бұра беріңіз артқа. Мына педалдарын көріңіздер. Gaz torumuz da. Ha, gaz torumuz. Başka öğretirseniz. Koyup durunuz. Mına tuğanlar. Qancha vaqtda jasadınız şunu aytыңызчы? 4 ay, 5 ayda. 5 ayda jasadınız ha? Neyin tetiklerini kıldınız? Ölçüp dursunuz mu? Yani toplam olsa elektron yeme kalganı samodelni jasadım. Samodelni jasadınız ha? Çeviriz siz bu şunday, usta olayınız ha? Qanday oy geldi? Farlarda güyetken. Farlarda güyetken. Pоворотниктер işleytken. Bu kişiye dokument veriş gerek. Men daha bir de zakaz bereyim desem, yok, dokumenti yok, jasagayın dep atat. Maylem özüne nasip kılsın. Düşünmedim. Amortizator motosiklet eкен, rul devunuk eкен, motorçu. Motor bayağında. Şuguli puguli narkı verken, mına qaragılı tuğanlar. Şunday neşeler jasagan bizde. Жақсы адамдар. Мына артқы поворотниктер işleymi? İşletіңізші, ana. Артқы поворотниктер işleytken. Бияғы профиль екен үсті жағычы. Мощный, жақсы. Бұл адам балаш керек. Аты жөніңізді, жашаған жеріңізді айтып қойсаңыз? Men Şidelikte yaşayım, Ahmatcan atım. Atыңыз Ахматжан, қанша жашасыз ака? 52 çıktı. Қанша балаңыз бар? 3 balam var. Машалла. Аллах өмірін берсін балдарыңыздың. Rahmat. Ha, o şonun motordan. Ана кеткендин мостун алып тур. Ана ушундай кылып жасап тур. Туугандар, карагыла. Не деген бизде колунан көрү төгүлгөн адамдар бар. Ушулардын баркына жетпей өлө турган болдук го. Мына майыптар дагы чыгып кыдырып жүрө турган нерселер экен. Ушундай нерселерге уруксат береличи туугандар. Карагылачы мына машинаны. Өтө сонун. Рахмат. Чебер экенсиз. Рахмат. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Суроолор, сунуштар болсо комментарийге калтырыңыз. Биз сөзсүз жооп беребиз. Учурдагы абал боюнча Жанар Акаев төмөнкүлөрдү айтып кетти. Азыркы учурда Кыргызстан боюнча кафелер, ишкана, соода сатык базарлар жабылып, коомдук транспорт токтоп, айлык алып иштеген мекендештерибизди үйгө олтургула деп жугуштуу илдет жоюлгуча экономикабызды токтотуп койдук. Ушул тапта өкмөт аз камсыз болгон мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөрдү колдоо жана бизнести колдоо боюнча программаларды даярдап жатат. Айтып коюшубуз керек, бул чаралар абдан кечеңдеп жатат. Мен сунуштаган атайын мыйзам менен кабыл алынчу 4 иш-чаранын пакети жеке менчик сектордо иштеп, бирок жумушу токтолуп калган мекендештерди колдоого багытталат. Бул демилгелерди ушул аптадан калтырбай мыйзам катары кабыл алышыбыз керек, деп Жанар Акаев өз Facebook баракчасында билдирди. Ассаламу алейкум, Сызак районунун тургундары. Мына Сызак районунун Озуна Турас округунун жанында азыр бүткүл Кыргыз Республикасына оор сыноо келип турат. Ошол оор сыноого Райымбек Матраимов кайдыгер карабастан 100 тонна un, 10 тонна май, 50 000 даана бет кап жөнөттү. Азыр учурда көп базарлар жабылып, даже акчага сатып алганы мүмкүнчүлүктөр жок болуп турат. Бүткүл Сызак районунун тургундарынын атынан Райымбек Матраимовго чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Аллах разы болсун. Мына биринчи машина эми келди. Аркасынан дагы 3 фура келет. Бул 25 тонна un, эртең буйруса бардыгын бекер таратабыз. Ошо бүткүл Сызак районунун тургундарынан чоң рахмат айтабыз Райымбек Матраимовго. Assalamu alaikum. Hurmatlı cemaat, hurmatlı dostlar. Furqat Keçi rayonundагы блокпостко келдим. 23 март. Авал жакшы, авал тынч. Банктар иштеп атат. Бизнес сотрудниктер иштеп атат. Мынакей буйруса блокпосттон өтүп алдым, шаарга карап кирип баратам, бирок жакшы, Кудайга шүгүр. Сотрудниктердин пейли, адамдардын пейли, шопурлардын пейли баары жакшы, негатив жок, багындай
Стресс жоқ, нервтенүү деген жоқ. Баары туура түшүнүү менен бири-бирин кабыл алышып, жакшы сөздөрдү сүйлөп, жакшы бири-бирине маанайларды тартуулап, алдыга карай аракеттенип атышат. Кантебиз эми? Алга Кыргызстан! Это несет смерть, смерть. Это несет смерть, это болезнь несет смерть, это очень опасно. Жардам берсин. Элестетиңиз азыр Белоруссия кантта, тиякта, биякта, Бишкекте, Чүйдө, Таласта, Ошто. Мындай болот. Я выделю 7 миллионов сомов на каждый регион по миллион сом. И начнем с Бишкека. Те люди, которые заслуживают уважения, которые работают там дворниками, электриками, которые на шахтах работают, они вот порой, оказывается, вот так живут. Пока очаг маленький, на этапе зародыша мы можем его завалить, затушить. Все, комплект. Да. Все. Не я, это от Бога. Происходит хаос, происходит паника. Сейчас люди могут начать воровать или куда-то лезть, что-то будет происходить. Жарылып кетет. 4-та, 5-та балабыз бар, 6-та. 6-та или 4-та? 6-та. Жоқ, Аллах разы болсын деңіз. Киши жоқ, ешкім жоқ бақта, только Аллах. Все. Все, окей, дальше куда? Тетя Люба. Тетя Люба. Да. Мы пришли немного поддержать вас, потому что продукты дорожают, да и очередь на них большая. Ладно, Салам алейкум. Анда, Миттели, давайте. Sizin ne karızlarınız var mı? Kaç son karızınız var? Karısın 25. Kalvatı kaldı. Берчи, дай мне 30 тысяч. 30 миң. 5 миңи балдарга чай пай алып, татты патты алып, үйдөн чыгарбаңыз аларды. Хорошо? Дайым ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.